дават жөнүндө кененирээк айтыңыз. Кээ бир илим ээлери даватка жүрүүчүлөр адашкандар деп жатышат. Кой бири-бириңиздерди андай кылбайлы. Ар бир нерсеге Куран бар, ар бир нерсеге хадис бар. Куран хадисти бекем кармасак, бардыгы биздин мазхаб, Ханафи мазхаб бардыгы Куран хадистен. Дават бардыгы Куран хадистен. Хорошо? Албетте тартип, мисалы 3 күн, 4 ай, 40 күн бир фарз, важип, сүннет эмес, а так дават бир жамаат эмес тугандар. Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мээнети. Бул бир партия эмес, бир уюм эмес. Макулбу? Бир кыймыл эмес, бир движение эмес. Бул бардык мусулмандардын мойнундагы милдет. Бардык мусулмандардын мойнундагы милдет. Таблих деп жеткирүүнү айтат. Алла Таала пайгамбарыбызга айтат: "Я айюхар расул, баллиг ма унзила илейка мин раббик." Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар, сен Робуңдун тарабынан сага түшүрүлгөн нерсени жеткиргин, сени мойнундагы милдет жеткирүү. Эгерде сен жеткирбесең, анда чатак анда. Анда чатак. Фама баллахта рисалата. Фама баллахта рисалата. Ва иллам тафал, фама баллахта рисалата. Пайгамбарчылыкты анда аткарган жоксуң дейт. Валлахи ясимука минан нас. Адамдардын ар кандай сөздөрү бар, жамандыгынан Алла өзү сактайт, аны ойлонбой эле кой. Сен пайгамбарыбыз ар бир аятты жеткирейли, ар бир хадисти жеткирейли. Алланын аманаты, пайгамбарыбыздын аманаты. Пайгамбарыбыз бизге буйрук берди не деп? Баллигу анни валау ая. Менин тарабымдан силер бир аят болсун жеткиргиле. Кандай? Жеткиребиз адап менен. Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, сахабалар жеткиргендей. Икрам менен, сый менен, сабырдуулук менен. Сын айтыле берет, сабыр кылыңыз, жутуп кое бериңиз. Бирок сиз кандай кылыңыз? Дасторкон менен, жакшы пейил менен, кичпейилдик менен, сабырдуулук менен, жакшылык каалап, тирешпеңиз, урушпаңыз, талашпаңыз, кереги жок. Мусулманбы бир тууган кучактай менен. Тамак бериңиз, чай бериңиз, салам айтыңыз, жардам бериңиз. Даваттын пайдалуу үчү. Жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгы бөлүшүү. Кайгы бөлүшүү. Бирөөгө бир кыйынчылык болуп калса, сразу барабы. Башына иш түшүп калса, ооруп калса, кайгы бөлүшөбүз. Биз сүйүнбөйбүз. Мусулмандардын башына кайгы түшкөндө сүйүнбөш керек. Пайда жеткиребиз, колубуздан келишинче жакшылык каалайбыз. Макулбу?